алымдардын жашоосунда насааттарынан, китептерден жана тажрыйбадан көрүп келген. Ушул 7 насаат оорудан айыгууга, шыпага түшүүгө, ушул баледен арылууга жолдомо. Мындан да башка багыттар бар, бирок бул эң негизгилерден. Биринчиси жакшылык кылуу. Жакшылык кылуу деген сооп амалдарды көп кылуу деген сөз. Сооп амалдардын эшиги аябай экенин. Экинчиси адамдарга жакшылык кылуу. Сөзү менен, жакшы сөзү менен, малы менен, акчасы менен, мүмкүнчүлүгү менен садака берүү керек, жардам берүү, кайрымдуулук кылуу, ушунун баары адамдарга болгон жакшылык. Үчүнчүсү зикир кылуу, Аллахты эстөө. Баса турса Аллахты эстеп, зикир дегенде эртең менен кечки зикирге бекем болуу, намаздагы зикирлерге бекем болуу, уктаса да турса дагы пайгамбар алейхиссалату вассаламда келген зикирлерди айтып жүрүү. Төртүнчүсү дуада болуу. Дайыма Аллах Тааламдан сурап, жана пайгамбар алейхиссалату вассалам келген дуаларды билип, үйрөнүп, дуа кылып жүрүү. Кайсыл учурларда кандай дуалар келген, ошолорго да бекем болуп, дайыма дуа кылып жүрүүсү. Бул төртүнчүсү. Бешинчиси Аллахка жалынып, жалбарып дуа кылуусу. Тахаджуд намаздарда, нафил намаздарда, саждаларда жалынып, жалбарып, ошол баледен арылууга, жакшылыкка кайтууга, араб тилде тадарру деп коет, жалынып, жалбарып сурануу. Алтынчысы ла илаха иллаллах келмени көп айтуу. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамд, ва ху аля кулли шейин кадир. Ла илаха иллаллах калимат таухидти көп айтуу. Жетинчиси тобо кылуу туугандар. Ар бир адам билет өзүндөгү, эгер чоң күнөөлөрдө кылып жүргөн болсо, ошодон арылайын, экинчи кайтып барбайын. Ушул нерсени жалгыз Аллахтын ыраазылыгы үчүн ихлас менен таштайын деп бел байлап, эгер адамдарга зулум кылган болсо кечирим сурап, акысын берип тобо кылуу. Айрым адамдар ооруга чалдыгып калса да, баленин үстүндө болуп калса, балеге түшүп калса, тобо кылууну унутуп калат Аллахка. Ошол күнөөдөн арылуу. Арак ичип келген болсо арагын таштоо, зына кылып келген болсо зынасын таштоо, жалынып, жалбарып, өкүнүп, экинчи кайтпайм деп бел байлап, мына ушул 7 нерсе. Ушак кылып келген болсо ушагын таштоо. Кандай күнөөнү кылып келгенин билет. Ошол нерсеге кайтпайм деп Аллахтан суранып, жалынып, жалбарып, дуа кылып, ушул кадамдарга бекем болсо, кандай ооруга адам чалдыгып душар болбосун, ал нерседен арылууга же ошондой балени кайтарууга, коргонууга, шыпага душар болууга чоң себептерден деп Задул Маат кайтып барууга, ал акыретке кайтып баруудагы азыктар деген китебинде Ибн Кайым рахимахулло эскерген.